Баарыңарга салам. Бул менин апам. Кнопкасы да жок, такыр көне албай атам. Апам азыркы технологияларды жакшы билбейт. Не, эжеңди алып берчи. Анда тиги төшүнө вазелин сүйкөп, жылуу пленка менен жаап туруп жылуулап жаткырып кой. Апам тажрыйбалуу педиатр. Ал анча-мунча педиатрдан да мыкты. Балдар ооруса, баары ага чалышат. Апа, клетка костюмум кайда? Уктоочу бөлмөдөгү шкафтын 3-чү полкасынын оң жагындагы жашыл кофтанын астында. Апамдын эске сактоосу Google'дан да мыкты. Китеп. Күнү түнү жаныңда жүрчү мугалим. Анын ар бир айткан сөзүн Facebook'a койсоң, 9999 лайк аласың. Апам эң мыкты гурман. Эгерде анын жасаган тамактарын Instagramга койсоң, катталуучулардын саны бат эле 25К болот. Кызым, ал дагы ичпе да. Булуу. Андан көрө айран ич, сүт ич. Менин апам туура тамактануу боюнча мыкты диетолог. Сен билтет. Муздаткычтагы кымыз кайдан келди? Тиги Айнур эжең алып келди. Ал ким эле? Тая таңдын ошко тийген карындашынын чоң уулунун 2-чи кызы. Калп айтам, 3-чү кызы. Апамдын жанында Википедия эсалат. Апам Санжыра Гидеева. Ошондой эле апам эмгек сиңирген психолог. Дайыма аны менен сүйлөшкөндө жан дүйнөм ордуна келет. Бирок апам мени төрөй электе 9 ай бою азап чеккен. А мени төрөгөндө 20 жеринен сынгандай ооруган. Адамдын денеси 38 делдик ооруга гана чыдаса, менин апам 52 делдик ооруга чыдаган. Кичинекей кезимде мен ооруганда апам 2-3 сутка бою уктабай мени караган. Атам жаш кезимде эле каза болду. Кийин мен үчүн өмүр бою турмушка чыккан жок. Апакем түндөлөрү мени көрбөсүн деп жашынып ыйлачу. Апам мени жакшы жашасын деп 2 смендеп иштеп жүрдү. Эгер мен апамдай түндөлөрү сабак окуганымда, азыркыга чейин профессор болуп кетмекмин. Менин апам менин жол башчым. Апамды 7 триллион 237 миллион 412 bin 347 жолу өпсөм да аздык кылат. Бейишимсиң, апакем менин. Код курулуш компаниясы өлкөбүздөгү бүткүл энелерди майрамы менен куттуктайт.